бардыгыбызды мындай чогуу чара Кыргыз жараны концепциясынын алкагында 2022-жылы китеп кербени акциясы кесиптик билим берүү мекемелеринде ишин баштаган. Анын алкагында өлкөдөгү кесиптик лицейлер жаштарга улуттук баалуулуктарды жайылтуу, жана жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу менен бирге билимге тартуу, китеп менен достошуунун социалдык маанилүүлүгүн бекемдөөгө багытталган ар кандай иш-чараларды өткөрүштү. Жараянды билим берүү министрлиги дагы колдоого алган. Ушундай акцияларыбыз эң башкысы мындай бир жолку акцияга айланып кетпестен же компания ишине айланып кетпестен, ал мен азыр өзүм сөзүмдө да белгиледим. Ал мындай өзөктүү, анан институционалдык мүнөзгө болуш керек. Билим берүү жана илим министрлиги бул багытка абдан чоң маани берет деп эсептейм. Китеп кербени Жараянын номер 98 байланыш жана маалымат технологиялар кесиптик лицейи жыйынтыктады. Иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, энелер мектебинин автору Гапыр Мадаминов катышып, жаштарды китепке кызыктыруудагы негизги эрежелерге токтолду. Биринчиден, балдарга китепти окууга тартуу үчүн аларга жаш өзгөчөлүгүнө ылайык китептерди сунуштоо керек. Экинчиден, мугалим жана ата-эне ошо китепти кошо окуп, китеп окууга кызыгуу ойготуу керек. Үчүнчүдөн, ар бир үй бүлөдө кеминде 300дөн китепкана болсо, айлана чөйрөсү китеп менен курчалган бала анан кийин китеп окуйт. Дагы бир ушуга эле улай айтып кетейин. TikTok, интернетке салыштырмалуу кагаз вариантыдагы китепти окуганда баланын мээсинин иштөө функциясыга өтө чоң стимул беришини, анын интеллектуалдык, инсандык өнүгүүсүнө эң чоң өбөлгө экенини балдарга айтып эле калбастан ынандырып, кызыктырып, анан эң башкысы ата-эне мугалимдер өзүбүз үлгү көрсөтсөк, ушул эң жакшы түрткү жол болот деп эсептейм. Өлкөдө заманбап маалымат технологиялар жана байланыш чөйрөсүндө сулуулук индустриясында квалификациялуу адистерди даярдоо боюнча алдыңкы тажрыйба борбору катары сыпатталган номер 98 кесиптик лицей жыйынтыктоочу бөлүктө китеп кербени IT ааламында жана сулуулук тармагында талашында өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Анда студенттер өздөрү окуган китептеги образдарды жандуу чагылдыруу менен бирге анын эсте калуусун арттырышкан. Биздин алдыңкы максатыбыз бул балдардын именно китепке болгон кызыгуусун арттыруу. Анан китепти окуу эле тим болбостон, анын түшүнгөндүгү боюнча алар өздөрү ошол боюнча сценкаларды көрсөтүп, оюн зоокторду уюштуруп, эмнени окуду, поэманы окудубу, же бир жомок окудубу, же бир повесть окудубу, ошол боюнча ар бир окуучу өзүнүн жарандарын, каармандарын чагылдырып иш-чараларды алып барган. Кыргыз жараны концепциясы элдин билимдигин бекемдеп, маданий ар түрдүүлүктү сактоого багытталган концепция 2021-жылы кабыл алынып, аны ишке ашыруу мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Бакытбек Болсонов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Балдарыбыз окуп чыкса жакшы болот.